Бүгүн 1-мартка карата коронавирус 27 адамдан аныкталып, бир бейтап каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Билдирүүгө ылайык акыркы суткада 113 адам милдеттен сакайып чыкса, анын ичинде Бишкек шаарында 16, Чүй облусунда 6, Нарын облусунда 1, Жалал Абад облусунда 2 адам жуктуруп алган. Пандемия башталгандан бери 200.527 адам коронавирус жуктурган. 2958 адам каза болду. Бишкек шаарынын 1-май жана Свердлов округдарында 27-февралда өткөн парламенттик кайра шайлоонун добуштары кол менен саналып бүттү. Ага ылайык 1-май округунда Эльвира Сурабалдиева, Свердлов шайлоо округунда Абдурахман Хаджи Муртазалиев жеңди. Боршайкомдун маалыматына караганда, эки округда катталган 219.654 шайлоочунун 49.000 же 25%га жакыны добуш берди. Свердловдон талапкер болгон Шайлообек Атазов шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирди. Ал бул округдан алдыга чыккан Муртазалиевди добуш сатып алууга айыптады. Муртазалиев мурдараак добуш сатып алууга байланыштуу маалыматтарды чагым катары сыпаттаган. Президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу кыргыз экономикасындагы жагдай боюнча кайрылуусунда чет элдик валюталарды сатып алып жаткан кыргызстандыктарды Улуттук банктан алтын сатып алууга чакырды. Каражатты алтынга салуу мүмкүнчүлүгүнө көңүл буруу абдан маанилүү. Биз алтын куймаларын каалаган санда сатып алууну өзгөчө жеңилдеттик. Ар бир валютанын куну качат. Биздин алтындын гана баасы өсөт. Ошол үчүн акчасы бар жарандарыбыз Улуттук банктан алтын сатып алыңыздар. 1 граммдан баштап 13 килограммга чейинки алтын куймаларын каалаган көлөмдө сатып алсаңыздар болот. Чек жок. Башка өлкөлөргө алып чыгып кетүүгө да чек жок. Эч кандай төлөмдөр да жок. Ушундай шарт түзүп койдук. Капиталыңарды кагаз акча менен сактагандан көрө алтын менен сактаңыздар. Ошол эле Улуттук банк сактап берет же ар ким кайда сактаса өзү билет. Алтын эч качан кунун жоготпойт деген Жапаров. Кыргызстанда жакында мекен чакырык аттуу акы төлөнүүчү коомдук жумуштар программасы ишке кирет. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров дүйнөдөгү акыркы кырдаалдын кыргыз экономикасына тийгизип жаткан таасири тууралуу кайрылуусунда билдирди. Өлкө башчысы бул программанын алкагында 100 миңдеген адам акы төлөнүүчү коомдук жумушка тартылып, алар Кыргызстанды жакшыртууга салым кошуп, өз үй бүлөлөрүн камсыз кылууга шарт түзөрүн белгилеген. Калктын аялуу катмары, жалгыз бой калгандар, жетимдер жана кары картаңдар социалдык камсыздоо органдардан болушунча колдоо алышат. 1-апрелден баштап мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендердин айлык акылары көтөрүлөт. Эң башкысы азыр дүрбөлөңгө түшпөй сабырдуу болуу деген президент Жапаров кайрылуусунда. 2022-жылдын 1-январына карата Кыргызстанда жумуш издегендердин саны 99,3 миңге жетти. Жыл башында өлкө боюнча ишсиз катары расмий каттоого туруп, жумуш издегендердин саны 99 миңден ашты. Бул былтыркы жылдын ушул учуруна салыштырмалуу 0,6% көп деп айтылат билдирүүдө. 28-февралда Украинанын борбору Киевден 107 кыргызстандык арасында 34 бала Венгрияга чыгып кеткенин элчи Идрис Кадыркулов билдирди. Автобустарды элчилик уюштурду. Украинанын 3 шаарында кыргызстандык жарандарды убактылуу кабыл алчу жай ачылган. Кыргызстандыктар Украинанын батышындагы Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуацияланат. Орусия 24-февралда Украинага чабуул жасап басып кирген. 5 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Эң каттуу чабуул Киевке жасалды. Россиянын каржылоосу менен Кыргызстанда 2022-жылы жалпы 800 мектеп ысык тамак менен камсыз болот. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын мектептерде ысык тамак уюштуруу долбоорунун адиси Жипар Эргешбаева айтып берди. Анын билдиришинче, Россия Кыргызстандагы мектептердеги окуучуларды тамак аш менен камсыз кылуу үчүн акыркы жылдары $20 миллион ашык каражат бөлгөн. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын Кыргызстанда окуучуларды ысык тамак менен камсыздоо долбоорунун башкы донору Россия Федерациясы болуп эсептелинет. Өлкөгө ал жактан 2017-жылдан бери $20 миллион ашык каражат бөлүнгөн. Мындан сырткары тамак аш боюнча жардам көрсөткөн мектептерге техникалык жана маалыматтык жактан колдоо көрсөтүп турабыз деген мектептерде ысык тамак уюштуруу программасынын адиси Эргешбаева. Ал долбоор узак мөөнөттө экенин жана жыл этегине чейин 800 мектепти камтуу пландалып жатканын кошумчалады.
Кыргыз өкмөтүнүн 1991-жылдан 2021-жылга чейин кабыл алынган 2858 чечими күчүн жоготту. Тийиштүү чечимге министрлер кабинети төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Президенттин администрациясынын тапшырмасы менен Юстиция министрлиги 1991-2021 жылдар аралыгында кабыл алынган актылардын актуалдуулугу боюнча талдоо жүргүзгөн. Жыйынтыгында миңдеген чечим актуалдуулугун жоготкону такталган. Тиешелүү токтом 30 жыл аралыгындагы актыларды инвентаризациялоо алкагында иштелип чыккан. Талантбек Сооронбаев улуттук кардиология жана терапия борборунун директорунун милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Билдирмеге караганда аталган документке Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кол койгон. Буга чейин Сооронбаев аталган борбордун пульмонология бөлүмүн жетектөөчү. Сооронбаевке улуттук кардиология борборунун жетекчисинин милдети убактылуу жүктөлдү. Ал жаңы директор дайындалганга чейин документтерге кол коюп турмакчы деп айтылат маалыматта. Эске салсак, улуттук кардиология жана терапия борборуна Мамырайым Жумабаев жетекчи болуп келген. Ага чейинки директору Акбай Сарыбаев 2021-жылдын ноябрь айында кызматынан алынган. Кыргызстанда чет элдиктерге киргизилген миграциялык мунапыстын же жашыл коридордун мөөнөтү аяктады. 1-марттан тарта визасы жана каттоосу жок чет элдик жарандар Кыргызстандан чыгып кетүүгө же керектүү документтерди толтурууга милдеттүү. Эреже бузгандарга айып пул салынарын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Кыргызстандын бийлиги коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн улам 2020-жылдын мартында жашыл коридор ачкан. Ага ылайык виза же визасыз тартипте жүргөн чет өлкөлүктөр жана жарандыгы жоктор өлкө аймагынан чыгууга виза толтурбастан жана катталганын тастабастан чыгып кетсе болор эле. Борбор калаада 5-мартта ак калпак жана улуттук кийимдердин күнү белгиленет. Бул туурасында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Майрамдык иш-чара шаардын Ынтымак 2 сейил багында уюштурулат. Анда жөө жүрүш, калпак бий аталышындагы флешмоб болору күтүлүүдө. Ошондой эле кыргыздардын салттуу кийими, үй бүлөлүк кийим, топтомдун көргөзмөсү жана элечек ороо, калпак жасоо, сайма саюу боюнча мастер-класстар тартууланып, концерттик программа менен коштолот. Үйлөнүү той, бешик той, тушоо той дегеле үй бүлөлүк салтанаттар мына ушундай заңгыраган ресторандарда белгиленип келет. Кыргыз коомчулугунда ысырапкорчулукту токтотуу бир канча жылдардан бери айтылып келгени менен акыркы учурларда мына ушундай заңгыраган ресторандарда той өткөрүү адатка айланып бараткандай. Эгерде сиз ушундай ресторанга той өткөрүүгө 300 мейманга буйрутма берсеңиз, анда анын ресторандын кызмат акысы болжолдуу түрдө 300 000 сомдон 350 000 сомдун тегерегинде каражат төлөйсүз. Мындан сырткары мал сою жана ошондой эле дасторконду жасалгалоо чыгымдары бар. Дал ушундай ысырапкорчулукту токтотуу жана ооздуктоо максатында бүгүн атайын мыйзам долбоору коомдук угууда да каралды. Тойдо ашыкча чыгым көп. Тойго даярданган жаштар сөзсүз түрдө сулуулук салондун эшигин каккылашат. Анда сулуулук салондордун баасы бир топ эле капчыкты жукарта талсак, биз азыр Ош шаарындагы эң чоң сулуулук салондорунун биринде турабыз. Мындагы той көйнөктөрдүн баасы бир күнгө 16 000 сомдон 30 000 сомго чейин бааланып берилет. Мындан сырткары макияж, чач жасалгылоолор биригип 5 000 сомго чейин бааланат. Дал ушундай ысырапкорчулук, асманга сапырылган акчалар, алардын артынан алынган насыялар коомчулукта талкуу жаратып келет. Мындан сырткары катар тизилген бир күнгө жалданган кымбат баалуу унааларда жаштардын кызыгуусун арттырып, ал үчүн да оңой эмес каражат жумшалат. Мындан улам той аштардагы ысырапкерчиликти ооздуктаган мыйзам долбоору бүгүн парламентте коомдук угууда да талкууланды. Анда той аш жана маркумду узатуу зыйнатына салынган тыюуларга баш ийбегендерге 150 000 сомго чейин айып пул салуу сунушталды. Кийин штрафтын өлчөмүн 100 000 сомго чейин, 150 000 сомго чейин көтөрүп койсо дегендер бар. Мен комментарийлер топтоп койгом. Элдин ою да болчу жалпы. Мисалы үчүн Инстаграмда 47 000 подписчигим бар. Ошолордун бүт комментарийлерин окусам, бир 2 адам жазыптыр, эмне ата бабабыз жасап келген салт депчи. Калган 96-97% токтосун макулбуз деп атышат. Бул өтө чоң көйгөй. Курнамыз да бул жөн элечи. Сунуштар көп, же болсо бир жылкыга уруксат бериле деген сунуш дагы бар. Ушун жазып койгулачы, бир жылкы деп ошол 10 кой болуп кетет деген дагы коркунучтар бар деп айтып атышат. 10 коюңун баасы бир жылкыдан көп деген сунуштар бар ар түрдүүчү.
Бирок азыр президенттин жарлыгы чыкты. Биз ушул жерде жанагы майда жандыктар боюнча мыйзамга может самдел жазып коебуз. Аны дагы юристтер менен акылдашабыз. Такташ керек да, Кыргызстан боюнча бирдей каада салт, ырым-жырым бирдей болсо жакшы болот эле. Ушу ысырапкерчиликти жое турган ошол жерде немелер жазылган, негиздер жазылган. Кызды кантип узатыш керек, никени каякта кыяш керек, жора жолдошторду кантип күтүш керек, маркумду кантип узатыш керек. Жанагы 40 жылдык деген жок нерсе. Баягы элдин улам баягы турмушу жакшырган сайын каяктагы жок нерселерди таап, ошолорду өткөрөт дагы атандашып, тиги бирди сойсо, экини соет. Анан ушинтип эле кетип атат атандаш. Айрым аймактар өз алдынча ысырапкерчиликти тыюуга белсенип, коомго үлгү болуп келишет. Алса Карагулжа районунун тургуну Улукбек Омокеев өзүнүн айылында өлүм жетим, той аштарда ашыкча чыгымды чектеп, майда мал жандыктарды союуга тыюу салышкан. Буга байланыштуу Омокеев тойду мыйзам менен чектеп, ага айып пул салуу жарандардын укугун чектөө деп эсептеп, айыл эли бир пикирге келип алышы керек деген пикирде. Союлат, бирок мындай кылышкан. Эми бардыгын эле дароо эмес. Мисалы, бир бодо союлган болсо, анан мурда бир бодо союлгандан 7-лик, 3-лик, да бир нерсе деп атыр эле. Бир 10 чакты союлуп кетчү да. Азыр бир бодо катмага бир жандыктан башка союдурбай коюшту. Биз муну мыйзам менен эмес, биз идеология менен, үгүт пропаганда менен, үлгү менен чечишибиз керек да. Мен дагы ысырапкорчулукка абдан каршымын. Ылайым ушул ашыкча чыгымдар, ашыкча нерселер жоголсо деп тилек кылам. Буга чейин маркумду акыркы сапарга узатууда мал жандыктар союуга тыюу салынып, ашыкча ысырапкерчиликти токтотуу боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Бул талапты колунда бар жогуна карабай, баары бирдей аткарууга тийиш экендиги белгиленген. Ал эми жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жүктөлгөн. Алмагүл Эрке Байгызы, Мирзат Нуманов, Бекмамат Султанов, 7-канал, Ош шаары. Россия менен Украинанын делегацияларынын Беларустун Гомель облусунда бүгүнкү сүйлөшүүлөрү аяктады. Эки тарап сүйлөшүү процесстерин улантууну макулдашкан. Кезектегиси жакынкы аралыкта болот. Россия менен Украина сүйлөшүү процесстерин улантууну макулдашты. Украина менен сүйлөшүү 5 саатка жакын созулду. Бул учурда күн тартибиндеги бардык маселелер каралды. Сүйлөшүүлөрдө Россия, Украина делегациялары жалпы позицияларды божомолдоого мүмкүн болгон чекке келишкен. Ошондой эле делегациянын жакынкы жолугушуусу Беларусь-Польша чек арасында болоору маалымдалды.